Assalamualaikum mekendештер. Россия Өзгөн районунун Дөңбулак айылынын Россияда эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер Айбек жана Талайга ушундай жардам фонд ачкан эле, ошого акча которсуздар. Ошол акчаңыздарды алдык. Мына аманатты өз эгелерине бергени келип турабыз. Көкташ айылында, Баткен областына караштуу Көкташ айылында 28 апрель күнү эртең менен ушундай тажиктер күтүүсүз жерден кол салып бизге мына Алимбектин үйүнө ушундай терезелерине, дуалдарына окторду атып, анан өзүнүн үйүнөн мына көрүп турасыздар. Алимберди азыр немеде Бишкекте дарыланып жатат. Мына апасы менен келип жолугуп турган кезибиз. 28 күнү саат 5-те ушул жерде Алимбек үйүнү култап чыгып бараткан жеринен тажиктер атып, ушул жерде жаракат алган экен. Азыр апасы менен сүйлөштүк. Акыбалы жакшы экен, лечение алып атыптыр. Ушундай Алимбердин жашоо ушундай жардам бериш керек экен. Жашоону көрүп турасыздар. Мына үй жайыны, мына апасы. Сиздер которгон акча 11 000 сом болду. 11 000 сомду 2 семьяга 5500 беришти. Иншалла бияктан чечтик. Сиздердин берген жардамыңыздарды Кудай кабыл кылсын. Бирөөгө Кудайым бирди берсең 10ду берем дейт, 10ду берсең 100ду берем дейт. Ушундай көптөгөн сооптарды жана сиздердин ушул берген акчаңыздарды Кудайдан көп болуп кайтышын сурап кетебиз. Мына эжебизге берип атабыз 5500 сомду. Onun Allah Teala işinlerge ruhat verip Özgön rayonunun Дөңбулак айылдагы мигранттарга чоң рахмат, иштерге ийгилик, умурлары узун, рызкылары палван болуп, дайыма бактылуу, талайлуу болуп, иштерге руат берип, умурлары узун болсун. Аллаху акбар. Assalamu alaikum mekендештер. Өзгөн районунун Дөңбулак айылынын Россияда эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер Айбек, Талайбек жардам фондуну ачты эле. Ошолорго акча которсуздар, биздин колубузда турат иншалла. Мына берген аманатыңыздарды мына өз ээлерине жеткиргени келдик. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Турасыздар, ушул пенсионер, ушул үйдүн каражатын, ушул үйдүн бутчогун көтөргөн, ушул дастанабыз карап турган ата энеси пенсионер, эч жерде иштебейт. Артында 3 уул, 1 кызы калды, аялы калды. Ушундай сиздердин берген жардамыңыздарды ушул семьяга берейик деп тура көрдүк. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Берген кайрыңыздарды жараткан деген өзү кабыл кылсын. Кудай буйрса эми анары дагы бул фонд иштейт. Анары дагы Талайбек иштерине ийгилик. Анары согуш болбосун. Анары жабыркаган үй-бүлөлөргө жардам берейлик. Булар ушул жардамдар акыркылары болсун. Ушундайлар башка согуш болбосун. Майке ата энесиге берип атабыз. Эмени алып ушул жардамга себепчи болгондарга Россияда эмгектенип жаткан мекендештерге ушундай бир жакшы дуаңызды берип койсоңуз. Assalamu alaikum. Балдарым, туугандарым, эли журттун балдары балдарыбыз, Кудай ашу заманыңыз тынч болуп, эч качан мындай уруш болбосун. Эч ким мындай жабыр тартпасын. Үй курулушу жабыр тартсаян, жандарыдан жабыр тартпасын. Бала чакасы чыңкырап, ата энеси ыйлап калбасын.
Kudaya şu bu bizim başımızda durgan çoğdor, şu Batken'in çoğdoru жақсы көңіл бұрышып, адамгерчілік қылып, біздің шекарамызды тосып, тәжіктер менен жақсы мұнасаға келтіріп, елдің көңіліні тынч қылып, жашатып қойш. Шул біздің Баткендік чоңдордың, оның жоқырттағы чоңдордың іші. Біз қарапайым қаптың қолыдан ештеке келбейді. Қайсы күнге салсалар, шуны көріп тұрыштан башқа жолымыз жоқ. Yeni şu jardam berip atkan baldardan dagы үй бүлөсү тынч болсун, бала чакасы менен тапкандары жакшылыкка буйруп, тапкандарга Кудайым баракасын берсин. Ya Allah'ım, şu bu жер бетидеги ак көңүл адамдарга эч кандай кайгы капачылыкты салбагын. Allah. Кудай наристелерди атам деп ыйлаттагын. Берген жардамыңыздар үчүн рахмат. Sizler dağını şu zamanın tınç olup, elin, yurtun tınç olup, herkim öz yerge, öz malı mülküge bolup, eli yurt tınç oturuşunu sizlerden kolunuzlardan, sizlerden hareketinizden kütөбүз. Allah özü şu bizim aşırıda çoğundurgayan insaf versin, güç kuvvet versin.